Крокодилдер үчүн жеңиш. Ал дароо жупташып баштоо мүмкүн экенин билдирет. Кардуу ырайымсыздыгы назиктикке өзгөрөт. Африканын эң кооптуу жырткычтарынан бири романтикке айланат. Эркеги өзүн алыптуу жана жагымдыраак көрүнүү үчүн белин болушунча ийет. Белги берүү үчүн булчуңдарын титиретип, жана айланасындагы сууну көбүртөт. Ургачылары өзүнө көңүл бурдуруу үчүн тегеректешет. Эркек крокодилине көңүлү кош эмес экенин билгизүү үчүн ургачылары анын денесине сылагандай өз денесин тийгизип өтүшөт. Эркек крокодили жүк ташууга даяр. Ургачысынын жытын да сезди. Ал гаремдин баары менен жүкташат. Бирок азырынча бирөөсүн гана тандап алды. Ошентип алар бир нече күн бою бирге болушат. Дарыянын жээгинде, крокодилдерден коопсуз жерде болочок эне бийик чөптүн арасында жашынууда. Тукум калтыруу үчүн серваланын ургачысы жыш чөптөрдү же кароосуз калган өргө издеп жатат. Ал жерден дени сак 3 мышыгы жарык дүйнөгө келди. Азырынча алардын көзү көрбөйт. Болгон салмагы 200 грамм жана так кыралсыз. Жалгыздыкка көнүп калган сервела кескин өзгөрүүгө дуушар болду. Нилди бойлой өскөн чөп жана суунун өзү канаттуулардын көптөгөн түрлөрүн азыктандырат. Бул Нил крокодилине түспөлдөш байыркы саздын көрүнүшү. Bir метр бийик чөптөн да көрүнүп турган канаттуу бул ханыша кытаны.
Анын тумшугунун узундугу 25 сантиметр. Канаттуу аң улоодо өтө куу келет. Олжосу өйдө көтөрүлмөйүнчө каттыган бойдон тымызын күтүп тура берет. Суунун көбүрүп чачыраганы көңүлүм бурдурду. Ал жыйнактуу жана даяр турушу керек. Сабырдуулугу байгеге татыды. Эми ал түшкү тамагын рахаттануу менен жей берсе болот. Нилдин саздуу жээгинен алыс эмес жерде буйволдун эбегейсиз чоң үйүрү жайылып жүрөт. Алар балдары менен дарыядан өтүп кетүүгө аракет кылууда. Бирок алардын жолунда негедир тоскоолдуктар жаралды. Чөөлөр. Алар музоолорго өтө коркунуч туудурат. Бирок бул чөөлөрдүн максаты башка жерде эле. Джексон бубалдары корккондо саатына 60 километр аралыкта чуркап өтүшөт. Бирок бүгүн эмнегедир камырабай эле. Үйүрөнү коргоп калуу үчүн бул эркеги башка ыкманы колдонду. Ылдамдык ордуна тапкачтык. Ал жырткычка жакындап, көңүлүн өзүнө гана бурдурду. Джексон бубалдын эркеги чөөнүн көзүн тешеттиктеп турганча, анын үйүрү из жашырып жок болду. Ошентип тайманбас лидер эркеги убакытты жеңип, үйүрүн сактап калды. Буйволдор да дарыяга жетишти.